Ошоңор бекем болсун, келегеңер кенен болсун. Түндүңөр бийик болуп, ойлогон оюңардын баары туубуз түшпөсүн, туубуз желбиреп турсун такай. Телегейибиз тегиз болсун, төрөлгөндөр эгиз болсун. Эгизибиз көбөйүп сегиз болсун. Кыргыздын укум тукуму өөнү өссүн. Тилегибизди, каалообузду Кудай Таалам кабыл кылсын. Нукура Кыргыздын турмушундагы ар бир маанилүү окуя бата менен башталып, бата менен аяктаган. Бул ирет жаңы китептин жүз ачары да аталардын батасы, энелердин тилеги менен башталды. Бул тегерек столго кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын барктап, жаш муунга үйрөтүп келүүчүлөр, умай энелер, уус чебер устачылык өнөр ээлери чогулушкан. Анткени ар биринин иштери, эмгектери басмадан жаңы гана басылып, сыясы кургай элек эл сыймыктанган инсандар аталышындагы китепке чагылдырылган. Китептин авторунун айтымында элге эмгеги сиңип, бирок көмүскөдө калган ар кыл кесип ээлери ак барактын беттеринен орун алган. Илгертеден бери кол өнөрчүлүк боюнча мугалимдер жакшы каада салттарды колдонуу менен бирге кол эмгек, кыргыздын салты боюнча карманып келаткан шырдак, уздар, эр токум, комуз чапмай, мына ушулардын баары ушул китепке киргизилди. Кыргыздын каада салты, үрп адаты, мына ушулардын баары китепке кирип отурат. Негизги максатыбыз бул кыргыздын каада салтын кармап калыш, каада салтын илгеркиден бери келаткан каада салтын азыркы биздин артыбызда келаткан урпактарга тартуулоо. Буларды биз тандаган себебибиз баарынтен эле биз эми кылган иштеринен кайсерде бул эмне кылып көрүнүп атканынан баарынан үйлөрүнөн да кыдырып, иштеп аткан иштеринен да кыдырып, баарын тең ошол китепке киргиздик. Ысык көл жергесинен келген Азима Жакшылыкова эне тилеги тууралуу кенен маалымат берген. Жергиликтүү тургундар апаны умай эне дешип өзгөчө урмат көрсөтүшөт. Анткени умайчылык касиети менен эне тилегин тилеп, жаш муунга кыргыз элинин алмыстактан бери келе жаткан үрп адат, каада салт, улуттук баалуулуктарын үйрөтүп келет. Эненин тилеги көккө дейт, энелер бириксе эл биригет дейт. Ошон үчүн ошо жөнүндө чагылдырып бияка киргизишип туруш китепке. Туратбек биздин ошо көлдүн аксакалдар төрагасынын орун басары, ошол киши аксакалыбыз жаңы китеп чыгарыптыр. Бир эле эне тилек эмес, эми колубуздан келген эненин колунан эмне келсе ошонун баарын кылып жүрөм. Кыргызчылык мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен иштейм. Андан сырткары мектептерге барып, умайчылык касиет деген эмне ошону окутуп айтам, үйрөтөм. Ушундай көп нерселерди кылабыз. Байыртадан бери көчмөндүктө жашоосун өткөргөн кыргыздардын Камбар ата пири болгон. Жылкы менен байланышкан көптөгөн аңыстары, уламыштары, ыр дастандары, санжыралары, шаан шөкөттөрү, ырымдары, салттары бар. Ушундан улам кыргыз элинде ат жалын тартып минген, ат адамдын канаты ат жалында шамалдай деген сөз калган. Бул тууралуу китепке өз оюн билдирген Бейшемби Ибраев кесиби боюнча зоотехник болуп кызмат өтөгөн. Бир багыттан эмес, ар кайсы тармактан ошолордун адистерди алып чыгарыптыр да, туура мугалими жүрөт, комузчусу жүрөт. Кыргыздын биринчи канат ат болгондо, ат болбосо ары бери жыла алган эмес. Азыркыдай заман жок кезде эң биринчи атты сыйлаган, аттан кийин жат деп, кыргыз атыңды тейлеп коюп анан жат, өзүнөн жогору койгон атты. Китепке ар кыл багыттагы ойлор топтолуп, ар кесиптин ээлери бар. Улуу муундан жаш муунга чейин улутубуздун угутун чагылдырган, сөз терип, ой баккан, элдин сыймыктаган инсандары. Санжыра, жамакчылык, умайчылык, кыргызчылык касиеттер атанын канынан, эненин сүтүнөн өтөт дешет. Каада салттар, үрп адаттар, касиеттер унутулбай, кыргыз болуп төрөлүп, кыргыз боюнча өлгөнүбүз жакшы го кызым. Ошон үчүн баягы кыргыздын желеги жери, дилибиз эне тили жоголуп кетпесе экен деп элеп, биз баягы энелик жүрөктөгү көйгөйүбүз ушул кызым. Баягы өзүбүздүн салтыбыз, элде жок салт, жерибиз кандай керемет. Былтыр жанагы Баткенде коогалаң болгондо аябай энебиз да жүрөк зыркырап, аябай неме болгон кезде анан 9 умай энени чогултуп, Манас атанын эстелигинин алдында 9 токоч торубузду кылып алып келип, ошондо бата тилеп Кудайдан суранып, элге журтка тынччылык сурандык. Ошондо кичине умайлык сөзүм, батам кирди.
Эң кызыгы, ийгилик сыры, ата жолу, бактылуу үй бүлө, жашоонун маңызы өңдүү темалар да камтылган. Аларды окуган айрыкча жаштар жашоосунда колдонуп, алдыга умтулуусуна, ишинин ийгиликтүү, жемиштүү болуусуна жардам берет дешет китеп ээлери. Белгилей кетсек, китепте ар бир тема сүрөт менен чагылдырылып түшүндүрмөлөр берилген. Алтынай Шайдылдаева, Эсен Үсөнов, Атайын чыгарылыш үчүн.